Баарыңыздар менен ассаламу алейкум. Амандашып алып бүгүнкү чыгарылышты баштаган турам. Бүрүсө Кызыл Кыргызстан айылдамын. Бул жак Шайлоо экебиз. Аттын ээси. Былтыр болсо керек, жаңылышпасам. Бир жыл мурун да бир ушундай күчтүү атын чыгарган. Аламан улактын аты. Бирок сатылган болчу. Мына ошентип дагы келип калдык. Шайлоо ака, ассаламу алейкум. Келдик. Тынчсызбы? Жакшы. Мал жандарды карап атасыз. Шайлоо ака, бул өзүңүздөн чыккан эле атпы? Bunu Hunan'dan alып келгенбиз. 2 жашында келген. 2 жашында келген ошондон бери Мына 2 асый болду. Жада 3 асый. Азыр 2 асый 5 жашта. Демек 3 жылдан бери колдо. Жакшы, бул бир четтен тааныштырып эле берели анда. Бул бою канча чыгат бул? Бою 1.65 чыгыш керек. Мына сага. Былтыр кат 1.60 андан бийик эле да, былтыр эле. Жанагы атыңызды тартканы келгенде бар экен эле да? Бар, эмнеде байланып турат эле. Мына 1.65 достор. Жерде кашка кыргыз жылкынын чоң экен да бул жаныбар. Караңыздар. Жаңы эле така кагылган окшойт го. Өзүңүз эле кагып коесуз. Бул аттын жанына өтпөйсүзбү? Шайлоо экебиздин ушундай атын тартып маалыматын бир четтен жеткирели. Шайлоо эке, бул улакка чабыл атабы? Быйыл чыкпады башы. Быйыл чыга элек. Менин колум тийбеди эч. Бирок курукта турду жаз мененчи. Жаз менен курукта турду. Анан былтыр жаңасында Бишкекте чоң улакта чапканбыз. Былтыр сыналган да. Галасы өтө соң. Барышы жакшы. Жакшы. Жүрөгү толо дең, а? Жакшы. Мына Бишкекте чоң улакта чабылган. Быйыл чыгара албадым эч. Колум тийбей эч. Мына бул көрүнүшүнөн гүлүктөй көрүнүп атат да. Гүлүк. Өтө жеңил. Достор, аттын кабагын караңыздар. Мойну дагы узун экен. Айбай. Көкүрөгү. Буту колу. Эч кандай травма жокпу? Жок, таптаза бар. Жаштыгында Жок. травма алып дегендей. Могул жери мына жаңы эле. Не болду? Буну ошо такалаа менен тебелеп атып турган балкон. Жаңы экен, бирок азыр эле болгондой. Шайлоо ака, бул түбү кайсыл жакка барат? Кандай жылкыларга барат? Түбүн билбейм точносын. Бирден алып келгем. Жактырыпчы. Мына. Түбү белгисиз экен, достор. Эми болгон маалыматты беребиз. Колго жакшыбы? Жошпу? Колго жош. Мингенде. Мингенде курч. Мингенде курчташы. Сөздүн кыскасы, ушул жашка чейин мындай алып келипсиз да буну, а? Жашаки багып. Буюрса, мындан ары сөөгү катып дегендей, жүрөгү толо бойдон болсо, мына эми жарайт деген сөз да. Узундугу баары ордунда экен. Анда ушул жерде минип, наркы кеңири жерге чыгып, ары бери кой берип
элге көрсөтөлү биздин көрүүчүлөргө. Анан баасын айтабыз достор. Boyu 1.65. Чынында бул өтө чоң аттарга кирет. Эмне дегенде жанагы менин атым бою мынанча чыгат, анча чыгат дегендердин көпчүлүгү мындай таза тартканда айткандай чыкпай калат. Мен өзүмдө деле мындай нерсе көп туш болдум да бул окуяга. Колго дагы жооштой. Ошо түз бастырым. Бул жаныбар жанагы Асылбек атынын эле экинчиси экен да. Искандар. Мына атты сындаңыздар достар. Жануар. Ушул жерден бир кой бериңчи кыска. Ошол жака. Оборот өтө жакшы экен. Жакшы. Повороттарын көрсөтүңчү. Айландырып. Достор. Шайло ака, бул баасы канчага коюлуп атат? Баасы 650 миң. 650 миң сом. Буйруса ат дайырлуу болуп калганбы азыр? Ат дайырлуу болуп калды. Улакка салып көрүп, акчасын берсе болот. Эми 600 миң да оңой акча эмес. Текшерип, буйруса. Бул үйүрдө жүргөн эмеспи? Үйүрдө жүргөн эмес. Мына жазы менен 2 жылдан бери курукта. 2 жылдан бери курукта. Охо. Чучугу жетиптир анда булаттын. Мына достор, ушундай маалымат болду. Буйруса Мокенге келе бересиздер. Шайло ака, номериңизди дагы оозек айтып кетиң деле. 220 менен 28 68. Мына ушул номерге чалып, кеңири Шайло ака менен байланышып, албетте айткан баасына сатпайт кем болот. Бирок кандай ойлойсуздар? Мына атка жараша эле баа койду. Негизи кымбат эмес, арзан да эмес. Буйруса ушул бою менен улактын ортосуна жиреп кирип турса, бул аттын баасы жок эле болуп калат. Мына достор, ушундай маалымат болду. Видеого лайк басышты унутпаңыздар достор. Биз болсо ушундай эл ичиндеги ушундай күчтүү аргымактарды тартып сиздерге көрсөтөрүбүз. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.